кечиресиздер. Нацстатком перепись населения канчанчы жыл кылдыңар эле? 2022. 2020. Мен бияктамын. Өйдүрөк сол жакты карасаң, сол жакты, мен бияктамын. Кечиресиз. Эми зал чоң да. Анан ошол калктык каттоо боюнча деген жыйынтыкты расмий түрдө онлайн жарыялаганды көрдүм. Бирок ушу мен сизден суранат элем. Парламентке бир ап келип, ошонун жыйынтыктарын презентация кылганга кандай дейсиздер? Биз даярбыз. Даярсыздарбы? Даярбыз. Урматтуу төрага, сизден да суранат элем. Абдан эми биздин тарыкталган аябай жыйынтыктоочу домохозяйстволор боюнча маалымат. Анан жалпысынан деген Улуттук банк именно ушул база боюнча, ушул болгон маалымат боюнча денежно-кредитный политиканы жүргүзүшөт. Анан прогноздор болот. Жалпы болуп жаткан чыныгы реалдуу турмушта биз кайда баратабыз деген суроого ушул презентация болсо биз жыйынтыктарын көрмөкпүз да. Экономика каяка баратат, жашообуз каяка баратат, өзгөчө демография каяка баратат. Калктын саны мынча деп эле Нацстаткомду чектеп коюп атабыз. Жалпысынан мамлекеттик органдар маалымат алып атышат, бирок чыныгы эл менен иштеген парламентте ачык айкын маалымат болсо жакшы болмок деп ойлойм да. Эгер улуттук ошол статистикалык комитет каршы болбосо. Биз даярбыз. Өзүнчө сизге убакытты тактап алып презентация даярдап келебиз. Анда эгер биз бияктан талкуулап туруп тиешелүү комитетте каршы болбосо, эгер төрагабыз макулдук берсе, ушул июндун аягына чейин бир күнү 2-3 саат болуп кош керек. Ушуну талкуулап жакшы болмок да. Өзгөчө демография боюнча, анын жыйынтыгында деген экономикалык процесстерди бир алдын ала мүмкүн кээ бир учурларды биз өкмөткө жардам бермекпиз деп төрагага сунуш кылат элем. Каршы болбосоңуздар. Мыйзамды колдойм. Рахмат, Элвира Жалалбековна, жакшы сунуш. Албетте комитетке тапшырма бул боюнча иштеп чыгып, кайсыл бир күндү караңыздар, презентацияны толуктуу карап коелу.